Turmuşluk okуялар. Ибрагим Балдабаев. Апама кантип туфли алып берем. Талапка ылайык мен да окуучулук күндөрдүн бир өзүн жазгым келди. Тагыраагы бүтүрүүчүлүк кездерди. Ошол кездер эсиңиздерде болсо катаан мезгил эле. 11-класста окуйм. Кыштан туфличен чыкканбыз. Атам жумушунан башка шаарга которулуп кеткен. Инилерим да атам менен жогу. Мен окуума байланып апам экөөбүз калганбыз. Алардын айлыгы 10 айлап 1 жылдап да тийбейт. Окууну бүтүп, журналистикага тапшырам деген ой тээ түпкүрдө гана болбосо, окууга тапшыра турган шарт жок. Классташ кыздар, балдар сүйлөшүп калган кезде баары юрист, экономист, врачтыкты сүйлөшөт. А мен унчукпайм. Себеби атам тоо техникумуна окуйсуң. Досум бар, киргизип коем деген. Бай, кедей деген түшүнүк пайда болуп калган кез. Баары эле ошентип атышса, а мен үйдө нан жок, кантип окуйм демекмин. Бир күнү мектептен келсем, апам гардеробун чукулап атыптыр. Бир эски туфли алып чыгып, ушуну сен төрөлгөндө атаң алып берген болчу. 1 жыл кийбей койгом. Балам, эми кийейин деп кийип алыптыр. Ичим сыйрылып кетти. Кедейлигибизге өкүндүм. Кантип апама туфли алып берем? Ошол убакта биздин райондо юридикалык олимпиада өткөрүлчү прокурордун демилгеси менен. Эч кандай шанс жок болсо дагы катышып көрүүнү эп көрдүм. 1 орунду алганга юрфакка өтмөй, 2 орунга 300 сом байге. Максатым 2 орунду алсам апама туфли алып берүү. Эсен деген агай бар болчу. Агай мен катышам деп даярданууга өттүм. Улам күндөр жакындап атат. Мектеп программасынан алдыга кеткен болчумун. Мамлекеттик экзамендерден да коркподум. Оюм эле эптеп 2-чини алуу. Бир жума калганда район боюнча ар бир мектептен 2ден гана окуучу катыша алат деген буйрук чыга калбаспы. Биздин мектептен мени тизмеден өчүрүштү. Ал кезде райондо пионерлер үйү деген уюм болор эле. Агайым байкуш ошондо да иштечү, директорго айтып жүрүп, мен ошол уюмдун атынан катышмак болдум. Башталды. Кучак толо гүл көтөргөн ата-энелер, уйурмандар. Мен жактан эч ким жок. Агайым, Ибрагим, өзүң кире бер, деп киргизип ийип кетип калды. Тест түрүндө экен. Биринчи жолу 80ден ашык бала отурдук. Бүт эле мен берген суроолор экен. Толтурдум да биринчи чыгып кеттим. Сыртка чыгып күтүп турам. Убакыт өтүп, балдар, кыздар чыга башташты. Баары эле биринчини алам дейт. Жыйынтык кечинде чыкты. Прокурор, аким, райондук деңгээлдеги баардык жетекчилер катышууда. Кудай, 2-чини бери көр деп отурам. Бир убакта айтып баштады. 1 орун. Дом пионерден катышкан окуучу Балдабаев. Ишенбей, көздөрүм чекчейип кетти. Өзүмө келе албай отурсам, аким Балдабаев ким? деп суроо салды. Мен, деп туруп барды. Тизелерим калчылдай. Начальник роуду ишенмексен болуп, кайра айтчы, деп сурабады. 1 орун менин тагдырымды чечти. Карапайым, акчасы жок интеллигенттин баласы 1 орунду алды. Автоматтык түрдө юридика факультетинин студенти болду. О, Кудай. Ошол күндөр менин адам болуп калыптануума, ак караны ылгап үйрөнүшүмө өтө зор таасирин тийгизди. Апамдын туфлиси дагы 2 жыл кийилди. Мен жумушка киргенче. Аллахка шүгүр. Эски окуялардан. Автор Ибрагим Балдабаев.